Жыйырма 3 жаштагы Байжигит Юсупбаевдин сөөгү 28 майда мекенге кайтып келген. Ый, муң, өкүрүк коштолгон акыркы сапарга узатуу зыйнатына орус чиновниктер катышкан. Я как представитель Российской Федерации выражаю соболезнования родственникам, родителям. Парень погиб геройски. 30 жаштагы кыргызстандык Эрлан Эрмеков 6 январда каза болгону белгилүү болгон. Анын апасы жалгыз баласын согушка Вагнер азгырганын айткан. Ал эми Янгибай Рахимовдун сөөгү 23 январда алынып келинди. Анын артында чырактай 2 баласы калды. Мен атаган кыргыз жигиттери орус-украин согушунда жанын бергендер. Кыргызстандыктар Украинада согуш талаасында каза болуп жатканы менен Тышкы иштер министрлиги башка мамлекеттик органдар буга катуу жооп кыла элек. Ал тапта журналисттер согушта каза болгондорду бирден аныктап, тагдырларын чагылдырып турушат. Кээ бир көрүүчүлөр биздин каналдагы видеолорго бул биздин согуш эмес да, Орусия менен Украинанын иши деген сыяктуу пикирлерди көп жазат. Бирок согуштун кесепеттери түздөн-түз Кыргызстанга да таасирин тийгизип жатпайбы? Орус армиясы жана жеке аскер компаниялары кыргызстандыктарды өлүмгө ээрчитип, согушка алып барып жатканы сыр эмес. Эксперттер каза тапкандардан сырткары Вагнердин катарында дагы эле кыргызстандыктар бар экенин айтууда. Бүгүнкү күндө дал ушул ЧВК Вагнер менен контракт түзгөндөрдүн тагдыры туңгуюкка кептелип, алар ара жолдо калды. Эми Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүшү керек же Беларуска чыгып кетиши зарыл. Ал тапта Вагнер Беларуска көчүп жатканы үчүн аскерге кабыл алууну убактылуу токтотконун билдирди. Вагнер менен келишим түзгөн кыргызстандыктардын мындан аркы келечеги кандай болот? Алар Кыргызстанга кайтып келсе, бул жакта аларды эмне күтөт? Орусия берген мунапыс Кыргызстанда дагы иштейби? Толугураак айтып берем, атым Асель, саламатсызбы? Пригожин жеке аскер компаниядан тышкары көптөгөн проекттерди иштетет. Анын ичинде маалыматтык агенттиктер, троллдордун фабрикасы жана башкалар бар. Вагнердин козголоңунан кийин Евгений Пригожинге тийиштүү бизнестер жапырт жабыла баштады. Чектөөлөр Вагнердин өзүнө киргизилип жатат. Айтсак, Вагнер өзү жалданма жоокерлерди кабыл алууну 1 айга токтотту. Бул тууралуу маалымат жеке компаниянын Telegram каналдарында тарады. Анда компания Беларуска көчүп жатканына байланыштуу кабыл алуу убактылуу токтотулары жазылган. Вагнердин 23-24 июндагы көтөрүлүшүнөн кийин Орусияда жалданма жоокерлерди кабыл алган жайлары жабылып, компаниянын көрүнүк жарнактары алына баштаган. Нан таап, күнүмдүк оокатын өткөрүп, үй бүлөсүн багыш үчүн Борбор Азиядан миңдеген мигрант Орусияга агылып келет. Орусияда алар жыргал жашоону өткөрөт дейсизби? Көбүнчө оор жана аз акы төлөнүүчү жумуштарда иштешет. Орусия Украинага кол салгандан бери Орто Азиялык эмгек мигранттары согушка да активдүү тартыла баштаган. Көбү ЧВК Вагнер аскердик компания менен келишим түзгөн. Орусияда орун алган акыркы көтөрүлүштөн кийин ЧВК Вагнердин согушкерлеринин күнү бүтүп бараткандай. Алардын арасында кыргызстандыктар дагы бар экени анык. Мигранттарга жардам берип жүргөн укук коргоочу Мирлан Токтобеков медиа хабка төмөндөгүлөрдү айтып берди. Түрмөдөн жаткан кишини мажбурлап башка территориядагы согушка сенүү үчүн согуштан алып барган бул вообще незаконно. Эч кандай вообще нету такого закона вообще. Международный правода жок да. Баягы бирөө келген, бир утун кесиптир, жарадар болуп жүрүп кеткен да мени. Анан ага гражданство берип туруп анан пенсия чектеп коюптур да. Пенсиясы маза эле да. Айына бир 15-20 миңден. Тигиреги кайрылып мен эмне кылам деген, анан жаракат алган үчүн компенсация аласың деп мен консультация кылып каяка барасың деп анан дагы бир кыргыз бала наркотик менен соттолуп кеткен эле, ал чыгып келип ушу гражданство алып да, мындай аман эле экен ал сак. Ал аны дагы айтышыптыр, короче, эч жака чыкпайсың Россиядан деп гражданство берген да, медаль берген, гражданство берген. Ал азыр Москвада. Эгерде баягы акыбал мындан оорлоп неметип кетсе, силерди срочно чакырабыз, ошого даяр болуп туруңар деп айтыптыр. Кыргыздарды өлүмгө ээрчиткен Евгений Пригожиндин Вагнер компаниясынын согушкерлери Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп, же Беларуска чыгып кетсе болот. Мындай сунушту буга Орусия президенти Владимир Путин айткан. Ал согушкерлерди мекенге, жакындарыңарга дагы кайтсаңар болот деп ишендирген эле. Сегодня у вас есть возможность
продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Бирок юрист Нурбек Токтакунов Кыргызстанга кайтып келгендер жоопко тартыларын так кесе айтты. Бирөөнү жоопко тартпады, согушка катышкан үчүн 10 жылга кестеди. Ким ошо согушса ЧВК Вагнер менен. Алар деле бияка келсе жоопко тартылыш керек ошол статья менен. Белорусский ЧВК биздин правосудие, биздин укук коргоо органдары аларга жетпейт да колу. Ошол үчүн бияка келсе бияктан биздин укук коргоо органдары жоопко тартыш керек. Путин сөз бергендей Вагнердин согушкерлери эми Беларуска көчкөнү калды. Беларуска кеткен кыргызстандыктардын тагдыры кандай болот? Эгер алар өлкөдөн чыгуудан баш тартса, аларды эмне күтөт? Укук коргоочу Мирлан Токтобеков Беларуска чыккандардын тагдыры огош бетер оор болорун белгиледи. Беларусга чыккан кишилердин тагдыры вообще оор болуп калат. Эми аларга деле сразу эле Беларусга киргенде гражданство берип киргизет болуш керек ЧВКчы. Гражданство бардыгына болуш керек, не гражданин бардыгына гражданство берип, российский паспорт берип, анан как российский гражданин киргизип таштайт да территориясына. Эгер чыгарса ошону. Чыгарбаса уже баягы күнү айтып атышат, бул восстание болуп бүткөндөн, мятеж болуп бүткөндөн кийин бир топторун айтышыптыр да, азыр дембелге чыгасыңар депчи, увольнениеге чыгасыңар деп. Согуш башталгандан бери Борбор Азиялык 100дөй кишинин сөөгү келген. Алар ЧВК Вагнердин курамында согушка кеткендер экенин BBC орус кызматы эсептеген. Алардын ичинен 19-у Кыргызстан, 34-ü Өзбекстан, 40-ы Тажикстандык. Мирлан Токтобеков Вагнердин курамында жүргөн кыргызстандыктардын дайын дареги согуш бүткөндөн кийин белгилүү болорун айтты. Мындай колго салып эсептесек, тиги колониядан 5-ө кетиптир, бул колония 4-ө кетиптир деп. Бир 100га жакын киши жүрөт болуш керек да Кыргызстанданчы. Немелерде согушуп ЧВКда. Анан бир 30-40га жакыны алардын кыргыз экен, бирок российский паспорттары бар экен. Баалар баягы түрмөгө чөлөк деле алышкан да гражданствочу. Анан бирок эсенде этнический состав деген азыр эч кимде андай конкретный данный жок да. Эми согуш бүткөндө эле чыкпаса азыр чыга албайт да. Аларды кичине өзүбүз тактап коюп атабыз. Атак мурекин мамлекет жүргүзүбүз, анын үстүнө биз өзүбүз жеке частный юрист, бизге эч ким полномочия бербейт да андайчы. Мунун баардыгын мамлекет кылыш керек эле да негизичи. Мамлекеттик органдар, жанагы дипломаттар, консулдук, посольство кылыш керек эле. Кылбайт байым. Алардын эми бизге караганда полномочиясы көп да. Учурда Вагнер тууралуу ар кандай маалыматтар тарап жатат. Бири Вагнер Пригожин менен чогуу Африкага кетет десе, башкалар ЧВК эми Беларуста ишин улантат дейт. Юристтер айткандай, ЧВК Вагнер менен келишим түзгөн кыргызстандыктар оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүң деген эле кырдаалда калды. Анткени мекенге кайтып келсе, алар соттолот. Эгер Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзсө, биринчилерден болуп согушка айдалат. Ал эми Беларуска барса, абалы андан да оорлойт. Айтор, келечеги бүдөмүк. Видеону бөлүшүп, комментарий жазыңыз. Атым Асель, аман туруңуз.